14-iyun күнү Баткенде кан донор болууга үндөгөн акцияда 50ге жакын адам кан тапшырды. Анын Баткендеги кан борбору Кызылай коому менен бирге уюштурууда. Донорлордон чогулткан кан оор илдетке жана кырсыкка кабылган, кан көп жоготкон адамдарга чукул жардам берүүдө колдонулат. Кан тапшыргандарга атайын белектер тапшырылды. Кан тапшырган жарандардын 7 түрдүү оорунун анализдери акысыз чыгарылып берилет. Ошондой эле кан борборунан билдиришинче, кан басымы жогору болгон адамдарга кан тапшыруу пайдалуу экендигин белгилейт. Бирок кан тапшырардан алдын спирттик ичимдик ичпеши керек же 75 сааттан ашык убакыт өтүүсү керектигин белгилешти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40-60 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө төмөн. Өлкөдө азыр 4000ге чукул ардактуу донор бар. Биз муну регулировка кылып турабыз дагы, ооруканалардын канчалык керек көлөмүгө жараша биз өзгөртүп азайтып көбөйтүп турабыз. Кээде 10 болот, 15 болот, кээде 2-3 да болот. Бүгүнкү күндө 50ге жакын адам тапшырды. Алардын 30-у Кызылай коомунун жардамы менен, калганы 20-сы тууган донорлор. Биз атай ушул күнгө 14-iyun күнү алалы деп эле кылганбыз. Бул жагы Лейлектен келди, Кадам жайдан. Анан Баткенде дарылангандардын туугандары келип, бардыгы болуп 47 адам кан тапшырды.